Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги жана радиосу кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч» тарыхый романынын аудио китебин окурмандарга тартуулайт. Элеттин бейгам тирлиги канына сиңип, ошого жараша баяу өскөн Шерали ордонун шаани шөкөтүнүн сылык зыяпатынын арасына өзүн жоготуп, акырет жөнүндө ыйлап кээ урган кишилердин үрөйүнө, ширин тилине багынып, алтын буюмдарды балача кармалап таңыркап, жоош момун хан чыкты. Ордонун ишине аралаша албады. Жанына дин кишилери көбүрөөк топтоло баштады. Ар күнү керели кечке пайгамбарлар менен олуялардын өмүрү жөнүндө жомоктогон китептерди окушуп, маанисин Шералиге майдалап түшүндүрүшүп, тиги дүйнөнү, андагы күнөөкөргө даяр турган кыйноо, дозок оту жөнүндө кулагына куюшуп, жүрөгүн үшүтүп, эң акыры түндө уктабай зикир салып кызыганда, чарк айланып, ак уруп, чыга турган сопулардын тобуна убагы менен катыштырып турууга жетишишти. Ордо турмушунун бир тарабы минтип бул жарык дүйнөнүн тирлигинен кештирип жатса, бир тарабы таттуу шарапка сугарып, алдына сулуу кыздарды чоюлтуп бийлетип, жыргап кал, эки келбейсиң дешип, башын тегеретип жатышты. Амир Насырулла Фаргана колунан кайра чыгып кетишине эч келише алган жок. Дагы бүт кошунун баштап басып кирди да, оболу Оротобө виолетин алып, анан Кожон виолетин каптап өтүп, бат эле Кокон шаарынын өзүн камап келди. Кокондуктар катуу коргонушту. Казынанын кошунунан башка да курал кармоого жараган эр бүлөдөн сансыз кара келтек жыйналды. Шаардын 18 дарбазалуу чебинин кырына коронуучулар быкырап, толуп, душмандын чабуулдарын төштөрү менен тосуп жатышты. Каардуу Амир Насырулла дарбазалардын босоголорунан эч кыргын үзүлтпөй, чыпчаң 40 күнү тыным бербей, 9 жолу бүт күчүн кумурскадай жабылтып, дубалга тырмыштырып, катуу кысым жасады. 9 жолу тең мизи кайтты. Эмне кылуу керек? Үшү тайып, Амир Насырулла айла жолун өттү. Ордого элчи камдады. Элчинин милдети Кокон ордосунун ээси кайдагы бир көчмөн эмес, Шерали экендигин Шералинин эсине салуу, Бухарайы Шарифтин Адил Амираны кара өзгөй көчмөндүн колуна зордукталып кеткен ата мурас бийлигин Шералиге толук алып бериш үчүн гана алыстан келип тургандыгын ишендирүү, коргонуучулардын биримдигинен эптеп бир жарака издөө болду. Элчи Абусатар калпанын үзүп, дарбазадан куралдуу киши менен тостуруп алды. Элчи алдына киргенде, Нүзүптүн жанында Абил жүзбашы гана бар эле. «Кулак сенде, элчи», деди Нүзүп өйдө карабай отурган калыбында. Элчи Шерали хандын өзү менен гана сүйлөшүүгө жиберилгендигин кыйытып түшүндүрдү. Нүзүп чала угуп калган сыяктуу кашын көтөрүп элчини бир пас тиктеп, муздак жылмайып койду. Көп өкүмдарлардын кабагын көргөн кыйды Абусатар калпа ичинен чоочуп калды. «Кабыл кылып калгысы бардыр. Күтө турабыз да, элчим. Куп таксыр». Элчи Абусатар калпа сылык таазим кылып, акырын кетенчиктеп чыгып кетти. Абусатар калпа ордонун ичинде күн батарга чейин отурду. Хандын алдына чакырып эч ким келбеди. Кирген чыккан киши көп. Аскер адамдары калдастап жүрүшөт. Элчини караган бирөө жок. Эстен чыгарып коюшкан сыяктуу. Бешим намазына чакырган азанчынын үнүн бейдарат отуруп укту. Намазы да каза болду. Акыры ире-шире көгүмдө зарыккандан ичи жарыла турган болгондо хандын кабыл кыла тургандыгы жөнүндө кабар болду. Шерали такта отурган экен. Элчи Абусатар калпа чекеси жерге тийгенче бүгүлүп, таазим кылып, салам айтты. Эч ким алиге албады. Эмнеге келдиң?» деп Шерали хан корс сурады. Элчи бир серт таштап, отургандарды көздөн өткөрүп алууга үлгүрдү. Оң жагында Нүзүп отуруптур. Элчинин жүрөгү кабатыр боло түштү. Бирок жадырап туруп, «Өкүмдар!» деп шаңдуу үн салып, жеңинин ичинен бир ором кагаз алып, оболу өзү дароо тооп калды да, кош колдоп бүгүлүп алдына кармады. Бухарайы Шарифтин Бекайбат Амираны
Сейит Насрулла Батырхандын куунап жаткан Фаргана журтунун сиздей бактияр эгесине Хазрати Амир Темир көрөгөндүн сиздей анык тукумуна күндөн нурлуу, күндөн жылуу ыйык дубайы салам ап келдим. Хандын жообун күтүштүбү, катышып отурушкан кишилер дем тартпай калышты. Элчини таң калтырып, Шерали өзү да унчукпады. Ачуулуубу? Кабыл кылбай турган баштанып турабы? Элчи акырын баш көтөрүп, тик багып тиктебесе да, алдыртан хандын кабагын байкап, жүзүнөн таарынган баланын кебетесин көрдү. Кыйды элчинин жүрөгү жылый түштү. Шерали унчукпаган бойдон дубай салам кагазды акырын алып, сол жагында отурган кат окуучу ынагына берди. Ал киши леп обдула калып, дубай салам кагазын оромуна бат-бат жазып жиберип, окумакка бийик кармай берди. Элчи туталанып кетти. О, өкүмдар, дубайы салам жалгыз өзүңүзгө гана арналган эле. Шерали бир жооп айтышка үлгүрө электе, баятан бери жука эрдин бек кымтып кумсара отурган үзүп, жарылып кетти. Шаде! Токтот! Окуба жашырын болсо. Куп аталык! Деп Шады ынак кымырылып калды. Шерали далдырады. Нүзүп ачуудан кычыктары кызара түшкөн көздөрүн Абусатар калпаны атып тиктеп, жука эрди титиреп, Жашырын бе, койтуңдайсың, түлкүнүн куйругу, деди, өзүн токтото албай. Билем сенин, түтүк кагазыңдын ичиндегини. Абусатар калпа апкаарып калды. Ал далайды көргөн киши эле. Ордо сылыктыгын тепсеген мындай өктөмдүктү эч жерден көргөн эмес болчу. Ханатагы бар го акыры. Бирдеме деп жазылтып коебу деп Шералини карады. Хандын кирпиги гана кыймылдайт. Сөз түгүл элтейип, оозу кургап отурган эле. Ошол жерде бир гана Шады ынактын көзү тымызын чагылыша калып, жылуу учурап турду. Таксыр, Деп Абусатар калпа чыйрала түштү. мен бар болгону буйрук аткарып жүргөн кулмун. Нүзүп биртке жумшара калды. Деп биртке ойлонгондой боло, анан Абусатар калпаны көзүнүн кыйыгы менен тиктеп, акырын кеп урду. Илгери бир көпкөн уул болуптур. Кулак салып тур, элчи. Кулак сизде, таксыр. Тириликке көнүксүн деп, көпкөн уулду отун сууга жумшай баштаптыр атасы. Отунга барса эле бат эле отун алып келип калат имиш. Бир күнү атасы сураптыр дейт. Ие уулум, токойдо отун көп бекен. Бат келдиң го бүгүн да. Анда уулу, алынуу турган оту меники да, барамда жүктөп алып баса берем, деп жооп бериптир. Ой уулум, отунду алып койгон ээлери эмне дейт? Ие ата, ээлери деп коесуз а? Мага өзлөрү жүктөп беришпейт бекен. Жүктөп беришпей көрүшпөйбү? Уулунун бул сөзүн угуп, дептир атасы. Зордуктап алат турбайсыңбы? Мындан келди. Мунусу бул болот. Кийин көпкөн уул тегирменге барса тез келип калат имиш. Бир күнү отуруп атасы, уулум, тегирмен бош бекен. Эл кыштыгын камдап жаткан учур. Бул учурда тегирмен бош болчу эмес эле. Бат эле тартып кирип келдиң го бир улоо буудайды деп, кабатыр болуп дагы сурайт. Ие ата, сурайсыз а? Бир кул жуйган неме талкан тартып отурган экен, атасынын көрү бардым да жүгөрүсүн чанактан чыгартып таштап, буудайды салып, мына тартып алып баса бердим. Ошондо көптү көргөн ата бул акылды айтыптыр уулуна. Уулум, көзүңө карап жүр. Катылар кишиңди таанып туруп, катылып жүр. Төшү түктүгө жолугуп каласың. Уулу атасын шылыңдап күлүп, көрөр элем ошол төшү түктүүңүздү деп, көөдөнүн көтөрүп коюптур. Мунусу бул болот. Көп күн өтөт. Бир күнү дагы тегирменге кеткен уул кечке жуук бети башы жарылып, сууга түшкөнүттей шөмптүрөп, кайра келиптир дейт. Эмне болду окуй? Уул калтырап унчук албайт. Төшү түктүгө жолуккан окшойсуң го. Кай бирөө чын эле алы жетпей, кай бирөө бөөдө жаңжылдан качып, кай бирөө кадырлуу атаны сыйлап, тааныган жерде балага эч ким кол кайтарчу эмес экен да. Эсирген кишинин көзүнө сыйлоо корккон болуп сезилет. Бала биротолок отуруп сала берген турбайбы? Тегирменге ошо барышында да адатынча барары менен, чыгар дейм, мен тартам деп кыйкырып кирсе,
тегирмен тартып отурган бир азамат машаяктын тукуму болсоң да, ушу сеники жетишти деп тура калып, жакасына муунта кармап туруп, дубалды сүздүрүп, көөлүгө тебелеп, анан кое бериптир дейт. Эмне десин атасы буга? Айтпадым беле, төшүтүктүгө жолугуп каласың деп. Эми көзүңө карап жүрө турган болгондурсуң деп тим болгон экен. Түшүндүңбү, элчи? Элчи Абусатар калыпка чыдай албай: Аталык, дин исламдын зулпукары Насрулла Батырханга бул тамсил өтө пастык кылат деп жиберди. Нүзүп кашын көтөрүп карады. Эмне? Орто дым боло түштү. Пастык кылат? Сен амириңдин ким экенин билесиңби? Насрулла амир эмес. Насрулла бир кара өзгөй. Кайсы атасы өкүмдар болду эле. Самаркандын, Бухаранын ээси ким? Амир Темир. Мына Амир Темирдин тукуму. Нүзүп Шералини сөөмөйү менен көрсөттү. Мына Мураскоро. Насрулла камалганды коюп, бирөөдөн Дубай салам жибергенди коюп, өзү жөрмөлөп келсин Шерали хандын алдына. Уктуңбу? Камчысын мойнуна салып келсин. Акылына бирдеме илеше баштадыбы, Шерали хан да кабагын чүрүштүрүп: Энеңде деп обдулуп калды. Элчи Абусатар калыпка сөз кайырмакчы болду эле, Нүзүп чаңырып жиберди: Бас оозуңду, түгөндү сөз. Баш кесмек бар, тил кесмек жок, таксыр. Шерали тактан тура калды. Ой, энеңди, эмне үчүн баш кесмек бар? Эмне үчүн тил кесмек жок? Деп бети кызарып, ачуусу келип, улагада турган эки жигитке көзүн шилтеп жиберди. Алгыла буну. Жүрөгү чыгып, жүзүнөн бардык сыры күбүлүп, Нүзүптүн бутуна жыгылып түшкөн Абусатар калыпаны жигиттер эки бутан алып, дырылдатып сүйрөп жөнөштү. Токтоткула. Нүзүп жакын басып келди да элчини эңкейип тиктеди. Элчиге өлүм жок. Жаныңдын арачасы ошол. Тур үйдө, деди акырын. Абусатар калыпка калтырап тура баштады. Нүзүп: Насрулла көп эсирбесин. Төшүтүктүгө жолугат. Муну айтып бар. Бухаранын анык ээси Шерали хан. Муну айтып бар. Туңбу? Жөнө. Абусатар калыпка чубалып жаткан селдесин жыйнашка чамасы келбей, ийрилтип сүйрөгөн бойдон бүгүлүп, кетенчиктеп чыга жөнөдү. Тыштан эки аскер адамы аны дарбазага чейин узатып барышты да, эсен соо шаардан чыгарып салышты. Катуу ыза болуп калды Амир Насрулла. Бирок оюнан кайткысы келбеди. Ошол түнү Нүзүп шаардын коргонуу башчылыгын Мусулманкулга тапшырып, өзү аскердин жарымысын алып, Кокондон чыгып кеткен эле. Анжандагы төрө коргондогу сыпайларды карамагына чакырып, кийинки күндөрү алсыраганы билине баштаган Амир Насрулланы ачык талага беттешүүгө тартмакчы болду. Амир Насрулла сүйүнүп, Коконго дароо дагы элчи киргизди. Бу сапар мурдагы элчиге көзү жылуу учураган кишини колго алып, ошол аркылуу Шерали менен кандай да болсо эптеп бир шартнама түзө салып, Нүзүптүн аталыктыгын жоюп жиберүүгө үмүттөндү. Экинчи элчи көзү жылуу Шады ынакка жетти. Бирок Шерали такыр сүйлөшпөй койду. Нүзүп жок. Мен эмне дейм? Деп Шады ынактын ымына да кирбей, үн күйүп отуруп алды. Эң жадаганда үтүрөңдөп ачуусу келип, Мусулманкулду чакырды да: Муногуну көзүмө көргөзбөй кетирчи, деп жиберди. Мусулманкул ошол замат эки сарбаз чакырып, аларга бирдеме деп буйрук кылып, элчини алдына салып берди. Сарбаздар элчини туткун сыяктуу түрткүлөп айдап, шаарды аралатып отурушуп, замбиректер орнотулган өңүткө алып келишти да, тырмышып келип кырылган бухаралык жоокерлердин көбөлүгүнүн ортосуна отургузуп, дүрмөттүү эки замбиректи аны көздөй мелжеттирип, милтесин түтөттүрүп, жанына замбирекчилерди каратып коюшту. Замбиректин огуна бүрктүрө турбайбы? Ушундай жаман абалда жанынан такыр түңүлүп, боору титиреп, ажалы менен тиктешип, элчи кериди кечке отурду. Көз байланган кезде гана сарбаздар дарбазага алып барып, көчүңнө бир тээп, тышка чыгарып жиберишти. Коконду алыштан эми түңүлдү Амир Насрулла. Ошол учурда анын жоктугунан пайдаланып, Хива ханы Бухарага каршы ниеттенип, кыймылдап калган имиште угуп, жүрөгү атып кетти да, шаарды камалоону дароо токтотту. Тез артка чегинип, жолдун оңутуна бет алды. Аны үзүп кошумча күчтөр топтоп,
10 миңдей атча менен жолдорду бөгөп калууга үлгүрүп калган эле. Амир Насрулла капыстан туюкка камалган жырткычтай алдастап, бүт күчүн бириктирип, кокондун томсургон боздубалы менен Нүзүптүн түнөргөн атчандарынын ортосунан түйүлгөн темир муштун болуп жарып чыгып кетем деп, бир багытты карай кара селдей чамырып, катуу чабуулга өттү. Нечен жылдар бою кураган, куралдандырган, таптаган Бухара амиратынын даңктуу кошуну ошол бир күндө быт-чыт болду. Амир Насрулла жарымына жакынын араңгут карап чыгып, артын карабай жүрүп кетти. Нүзүп ордого дагы салтанат менен кирди. Ушундан соң ордо мурдагы чектерди калыбына келтирүүгө киришти. 1843 жылы Шералинин экинчи уулу Малабекти жанына алып, Нүзүп Ташкентке жүрүш кылды. Ошол кезде Ташкентте дагы эле Бухара амиринин атынан Машериф деген бирөө бийлеп турган болчу. Ташкенттин сыртында Шор төбө деген жерде Машерифтин аскерин талкалап, өзүн колго түшүрүп, Нүзүп шаарга кирди. Амир койгон амалдарлардын бири калтырылбай баштары алынды. Нүзүп Ташкентке жаңы бек коюп кайтты. Көп өтпөй Амир Насрулланын тукуруусу менен Алимхандын Самаркандта жан сактап жүргөн уулу Ибрагим бек жигит курап, так талашып, Кокон хандыгынын чегине өтүп, Лейлекке келди. Нүзүп боюн качырып, бул жаңжалга түздөн түз катышпай, баягы таластан бери аттанарда Шералиге ажыбай датка кошуп берген Сыйдалы бекти арбын колу менен Ибрагим бекке каршы жөнөттү. Сыйдалы бек Ибрагим бекти жергиликтүү калк менен түзүк колдоо алууга үлгүрөлегинде капыстан басып, анын азганатай ээрчиген жигиттерин кууп, кырып салып, өзүн колго түшүрүп келди. Тактын экинчи мураскорун сактап отуруу керекпи? Эмне кылуу керек мындай учурда? Бир гана жол. Тез көзүн жоготуу керек. Нүзүп мунун баарын билип турду, бирок түз өзү буйрук бергиси келбеди. Не кылган менен хан тукуму Ибрагим бек болгондо да бул хандыктын пайдалан тургузган атактуу Алимхандын баласы. Муну өлтүрүп, канын доосун мойнуна алгысы келбеди. Такта Шерали отурат. Өлтүрсө Шерали өлтүрсүн. Канын, доосун бул дүйнөсүндө да, тигил дүйнөсүндө да өзү тартсын. А Шерали эмне кыларын билбеди. Эч убакта киши өлтүрүүгө өз алдынча буйрук берип көрбөгөн. Өлтүрбөй койсо эмне болот? Жүрө берсин да, бир күнүн көрүп. Деп шалдырады Шерали. Нүзүп ийинин кысты. Өзүң бил. Тууган сеники. Душман сеники. Сенин тагыңды талашат. А так деген бирөө. Же сенде калыш керек, же ал сенден бир күнү тартып алыш керек. Сен аны өлтүрбөсөң, сени ал өлтүрөт. Бийликтин иши ушул. Өзүң бил. Эми эмне кылат Шерали? Башта эч акыл салбай иш кылган Нүзүп минтип ага түртө салып карап туруп калды. Кимден акыл сурайт? Башканактары да, башка ордо кишилери да тактын экинчи мураскору болбосо зарыл дешип, Ибрагим бекти тезинен өлтүрүү керек деген далилдеп туруп алышты. Эң акыры айласы курганда салбырап жертиктеп отуруп, макул болуп, Бир башка жерде өлтүрсөңөр, менин көзүм көрбөсүн. Деп суранды Шерали. Бул хандын буйругундай болбой, бир жалдыроо сыяктуу болду. Эртеси күнү Ибрагим бектин башы Япан деген бир чет кыштакта алынды. Ушул окуядан кийин башта эле бош атыгып жүргөн немеге эми атала, шабыла деген кебээрчип, ордо кишилеринин гана арасында эмес, чайканаларда, базарларда да көбүрөп тарап кетти. Шерали бүт өмүрүн бейпил тоо арасында, жылкы артында өткөрсө, өмүрүндө бир кишиге чоң сүйлөп көрбөсө, ал хан атанып, минтип башына таажы кийип отурган кезинде да Бекайбат Нүзүп аталык түгүл, ордодогу майда амалдардын бирине ушул күнгө чейин бирдеме деп катуу айтып, буйрук сүйлөп көрө элек. Анын ушундай тартынчак, корунчак мүнөзү күн өткөн сайын кемчилиги, мококтугу, жамандыгы катары бааланууга өттү. Өзгөчө Нүзүптүн ичи жаман кутумдары хан туруп Нүзүпкө мурдунан жетелетип калгандыгы үчүн эч кечире алышпады. Нүзүп өз билгенинче хандыктын ички иштерин жөнгө салууга киришти. Ичара кармашуунун майданы болуп, улам талоонго кабылып, өлкөнүн отурукташкан катмары, чек арага жакын шаарлар көп жапа көрүп, эгин айдалбай, соода жүрбөй, жалпы жакырлануу башталган эле. Нүзүп
эгинден казынага алынуучу салыктарды, соодадан алынуучу салыктарды керектүү убакка чейин деп токтотту. Эптеп эле бир шултоо болсо казынаны талап турган амалдарларды катуу теске салды. Ордонун өзүнүн да обожок чачына берүүсүн тыйды. Казынаны аеосуз соруп жаткан дагы бир курсак бар болчу. Ал казынанын мүмкүнчүлүгүнөн ашык аскер тутуп туруу. Нүзүп иш жолунда бугада келе урунду. Жортуул жок, камоол жок, жаак көп. Ал аскердин уюткусун гана сактап калды да, канчалык кооптуу болгонуна карабай, көпчүлүгүн таратып жиберди. Ал өзүнө караштуу жүздөрдөн Абил жүзбашыны башчы кылып, өз жанына алып жүрүш үчүн тандап 100 гана жигит алып калды да, калган самсыган атчандарды бүт кетирди. Буларды багып отурунун кажаты жок. Түтүнгө атчан, түтүнгө куралдуу элетели керегинде жер түтөтүп тоодон куйгуп чаап түшүп келе берет деп болжоду ал. Өңгөсүнө кайыл болушса да, мурдагы өкүмдарлардын убагында касаги болуп, жеңилдик алып, жаман көнүп алган бектер, амалдарлар, казыйлар казынадан бир, өз алдыларынча калктан бир түшүрүп алып турган кирешелерине чек коюлушуна, а күндө сайран кылып кечиктирип жашаган ордо кишилери оюну, шааниси болбосо ордо болчубу дешип, артыкбаш зооктордун тыйылышына ыраазы болушпады. Нүзүп көп душман арттырып алганын өзү билип эле жүрдү. Бирок өз кубатына, укугуна ашыкча ишенип, эч чоочунуп койбоду. Ушундан акыры мертинерин так билген күндө да ал бул жолунан кайтпайт болчу. Көчмөн тирилигине эң зарылынан тышкары, артыкбаш, пайдасы жок шаани шөкөтүн билбей өсүп, ошого адаты, акылы ылайыкталып калган киши бу менен эч келише алмакчы эмес. Кокон ордосунда Нүзүпкө каршы күчтөр топтолуп жатканы менен толук кабардар болуп турган Амир Насрулла бир жактан кооп салып такталаштыруу үчүн эми Алимхандын экинчи уулу Мурат бекти тукурду да Ибрагим бектей кылып жалгыз жибербестен көп кол алып өзү кирмекчи болуп калды. Бул Кокон үчүн өтө кооптуу окуя эле чынында. Түк амалга жетинбей, же Нүзүптүн аталыктыгын көрө албай, ачык каршы чыгышка даа батынбай, иштен сызып жүрүшкөн айрым бектер, уруу башчылары Муратбек жакындары замат ага жалт өтүп кетиши ыктымал болчу. Ушул кооптуу учурду пайдаланып, чоочуп кетип бир чоң амал берип тындыра койсо, тынынуу болжоп, мусулманкул Нүзүптүн аталыктыгына моюн толгой баштады. Муну угар замат Малабекти жанына кошуп алып, Нүзүп кыпчактарга жүрүш кылды. Нүзүптүн күчү көп эле. Урушуп, Абил ала албасына көздөрү жеткен соң, кыпчактын эстүүлөрү камчыларын моюндарына салып келип, өзлөрү багынып беришти. Нүзүптүн каары жазылган жок. Ал мусулманкулду баш кылып, ага жан тарткан бектерден 40 бегин туткунга алып, ордого түшөрү менен бирин калтырбай желдеттин колуна тапшырмакчы болуп, көшөргөн бойдон кайтты. Бул кабар ордого Нүзүптүн өзүнөн мурда жетти. Башта абайлап, акырын күңкүлдөп, Нүзүптү жамандап жүрчү шады ынак ушул жерде ачык чыкты. Кыпчак бектеринин катуу жазаланышы жакшылыкка ап келбейт деп, оюн аянбай далилдеп, коркутуп, Нүзүп келгиче эле Шералинин жүрөгүнүн сары суусун алып салды. О, Хазрати, өзүңүзгө нечен жолу окуп бердим го Амир Насрулланын жашырын жиберген дубай саламдарын. Амир ушу Нүзүпкө гана кастарын тигип отурат. Сиздей курдашынын тизгинин тартып алып койгон кара өзгөй адамдын кылыгына түтпөй, анан сизге таарынганынан, өчөшкөнүнөн улам бир ханзааданы таап тукуруп отурат. Башкасына тиштенип чыдап келсек да, Нүзүптүн кыпчактары менен болгон жоругуна эч чыдай албай, жаныбыздан кечип, айтууга аркасыз болдук. Эми мына, Нүзүп кыпчак бектерин мусулманкулду баш кылып бүт соет экен. Кыпчактар касыңыз беле? Кыпчактар өз элиңиз, о падишах. Болсо, Нүзүптүн касы болор кыпчактар. А өзүнүн өкүмдарынын касы эмес, бир Алла күбө. Эгер Нүзүп ушу акылсыз ишин жүзөгө ашырса, анда аягы эмне болуп чыгат? Бүт кыпчак уругу көтөрүлүп, жаңжал көбөйүп, сиздин алтын тагыңыздын баркы кетет. Ыкрар кылыштан баш тартышат. Муратбек чектен бери кирсе болду. Алдын тосо чыгып, анын табына өтүп кетишет. Же бир кыпчактар аз журт болсо экен.
Анан эмне болот? О, айтууга ооз барбайт. Кудай анын бетин нары кыл. Биздей алал ниет кулдарыңызга бирден уу жеп, жан кая бериштен башка эч нерсе калбайт. О, Аллаяр, сиздин жаркын күнүңүз батып кетиши бар. Шадыгынак жалгыз эмес экен. Ою белгилери Шадынактын тегерегине чогула калышып, Шералинин көзүнө эми ачык көрүнүштү. Алар астейдил күйөрмандары болуп көрүнүштү. Безилдеп ишендиришти. Эмне кылабыз? Деп жүрөгү түшүп сурады Шерали. Шадыгынак кым этип, бүгүлүп таазим кылып. О, биздин көлөкөлөр алтын чынарыбыз. Бектерди өлтүртпөй сактап калуу зарыл эң оболу. Деп күбүрөдү. Түшүрүү керек Нүзүптү андан соң. Кетирүү керек. Күтпөгөн эле Шерали алайып отуруп калды. Шадынак: Мындан башка арга жок. Мындан башка чара жок. Аталыкты биз деле жакшы көрөбүз. Жакшы киши, кайраттуу киши, сизге көп жакшылык кылган киши. Бирок өлкөңүздүн кызыкчылыгы ушуга түртүп отурбайбы? Мындан башка арга жок. Кыпчактар да тынчыйт ошондо. Амир да тынчыйт ошондо. Шерали шалдыра үшкүрдү. Кантип эми аны? О, атабыз, бизге тапшырыңыз. Нүзүп менен Малабек ордого келип түшкөндө, аларды диванканада хан күтүп отурганын билдиришти. Чогулуп алышкан экен дагы, өңкөй бекерчи. Шылтоо эле таап бере бер буларга. Зоок кылгылары келишкен экен. Нүзүп камчысын сүйрөгөн бойдон кирип барды. Шералиден башкасы дүрүлдөп тура калышып, сылык ийилишип, алик алышты. Салкыныраак бабыраша жеңишти куттукташкан болушту. Тактын оң тарабындагы Нүзүптүн орду бош турган экен. Нүзүп отурган жок. Ал дарчиге барды. Тышта аскерлер туткундарды бирден түртүп зынданга киргизип жатышкан эле. Нүзүп эрдин бек кымтып, ичинен санагансып, туткундарды көздөн өткөзүп токтоло калды. Шерали тактан туруп келди. Баары дүрдүгүп, дарчиге умтулушту. Нүзүп ичинен калчылдап, катаал үн менен акырын сүйлөдү. Ана, эң ишенген кишибиз мусулман кул, элди бузуп. Ички калчылдагы тышына чыгып, катуулап кетти. Баарын, бирин калтырбай, айоо жок, айоо жок. Шадынак көзүнүн кыйыгы менен Шералини тиктеп, уктумбу дегенчилик кылып, башын акырын ийкеп койду. Шералинин кирпигиле кыбырады. Маң болгондон башка эчтеме билдире алган жок кабагы. Баары өз орундарына келип отурушту. Нүзүп отуруп жатып: Мусулман кулду ушинтет деп ким ойлоптур? Деп кейди. Шадынак леп коштоду. Мал аласы тышында, адам аласы ичинде. Катуу жазалансын. Экинчи баш көтөргүс кылынсын. Нүзүп жалт карады. Эмне? Баш алынат? Эртең баш алынат. Журттун алдында. Шадынак кишине ийинин кысып, сылык жылмайды. Кечиргейсиз аталык. Эрк Аллаярдыкы. Нүзүп кубарып кетти. Шадынак баштагыдай эле үрпөйгөн көк ала каштарынын ары жагында үлдүрөтүп көзүн бекитип, жылмакай тумшугун көрсөтүп, муңайым кеп урганы менен анын үнүнөн Нүзүпкө кичине каяша кылды. Эмне дедиң? Сиздин чечимиңизге Аллаяр макул эмес дедим аталык. Нүзүп обдулуп тура: Эмне? Деп чаңырып жиберди. Эмнесине макул эмес? Карышкырдай тынчыбас душманын тынчытып бергени отурганыма макул эмеспи? Шерали кабагын чүрүштүрүп отура берди. Шады ынак сүйлөдү. Аталык, сиз Кыпчактын кыркбегин бүт сойдурмакчысыз. Майлы дейли. Күнөө кылышты, бүт союлсун дейли. Алардын журтун кошо кырып, түгөтүп жибере аласызбы? Эгер анталсаңыз, каршылык жок. Майлы, 80 бегин сойдуруңуз. Эл калат аталык. Эли калган соң, ал эл тынчып жатпайт түбүндө. Өчүгөт. Куруп кеткен Кыпчак аз уруктун бири болсо экен же. Деп бирөө кубаттап калды. Акырын кейиштү. Бүт каршы көтөрүлүп кетет. Минтип Муратбек жактан кулак тынчыбай турган чакта өзүбүз кырылышып, өзүбүз кайрашып жатсак кандай болот аталык?
ушунун баарын өкчөп ойлонуп, түбүнө көзү жеткен соң, анан сиздин оюңузга макул болбой отургандыр Аллаяр. Нүзүп токтолуп калды. Ал сөздүн жүйөсүнө барк берди. Ушул акыл сенден чыктыбы деген сыяктуу Шералини алдыртан бир тиктеп алды. Нүзүптү тиктебейт. Таарынган баладай бултуйуп отурат. Отургандардын көбүнүн кабагы кирдүү, баары бир ооз сыяктуу. Суранышы отурбагандай, ичтен тирешүү сезилди. Бир жагынан Шады, сөзүңдүн төркүнү бар, деди Нүзүп соолугуп. Муну эске алчы. Силер Кыпчак уругу эртең чуу чыгарат деп чоочулап отурасыңар. А Кыпчак уругу чыгара турган чуусун кече эле чыгарбады беле? Ошол чыккан чууну басып, мындан нарыда чыкпай калсын деп, чуунун уюткусун тутуп келип отурабыз го. Ырас. Бирок аталык каталыгын сезишип, камчыларын моюндарына салып, өзүлөрү багынып берип отурушкан соң, жаза ошого жараша болгону дурус. Моюндарына камчыларын салып, айласы түгөнгөндө. Ырас. Сыноо үчүн да болсо, мындан нары орто жакшырып кетер бекен деген саясат үчүн да болсо, аталык ушул сапар бир жумшактык, кеңдик көрсөтүш зарылдай. Ушундай болсунчу Нүзүке, деди Шерали кыйналып. Жоо алгыр, чырлуу иш экен. Дуулдап коштошту. Нүзүп башын ийкеди. Болуптур. Азат болсун бектер. Бир кишиден башкасы азат болсун. Шадынак Болсо, баары азат болсун аталык. Мусулман кулду чеңгелден чыгаргыңыз келбей турат го. 39 бекти кырып таштоо да бир, жалгыз мусулман кулду өлтүрүү да бир. Уругуна баркы зор. Нүзүп чачырап жинигилип кетти. Сен Шады, мусулман кулдун тынч жүрөрүнө ишенесиңби? Бери түз карабайтчы, я? Ишенесиңби сен? Шадынак Нүзүптүн алдырып баратканын сезип, ого бетер ишенимдүү жүз көрсөтүп, кашын көтөрдү. Кайда барат? Ордо кишилери тарабынан Нүзүп биринчи жолу каяша жеди. Биринчи жолу Шерали анын ыгынан чыгып турганын көрдү. Болуптур, деди ал. Силердин айтканыңар болсун. Мен ишенбейм мусулман кулдун тынч жүрө алышына. Көзүм жетпейт. Эгер колдон бошонуп алган соң, мусулман кул амир менен байланышып кетчү болсо, же дагы чийинден чыга баштаса, бери кара, Шады шум. Сени жерге тирүүлөй көмдүрүп таштайм. Уктуңбу? Шадынак ууртун ичине тартып жылмайган болуп койду. Нүзүп артын карабай дивандан чыгып кетти. Эртеси мусулман кул Шералинин этегине тооп кылып, Нүзүп менен кучакташып, жарашып тынышты. Бирок ич оңолгон жок. Нүзүп менен мусулман кулдун кастыгы мурдагысынан коркунучтуу тымызын түргөттү. Эки ортодо Шадынак бар калды. Башта хандын китеп окуп берер, эрмек үчүн сүйлөшүп отурар ынагы гана болуп жүргөн Шады эми ордодо чечүүчү күчтөрдүн бири болуп баратты. Шаарда аталык жок. Ордо адамдар үчүн жыргал күндөрдүн бири эле. Улагадан төрүндөгүнүн көзү көрүнбөгөн кең жасалгалуу бөлмөдө чылдырман үнү бирде күчөй, бирде басаңдай, бир кагына жараша шаң. Үч кыз бураңдашып, кылык көрсөтө кылтылдашып, оюн кызуу. Үлпөт башы Шадынак атайын өкүмдарынын көңүлүн бурушка аракет кылып, күнүн да, оюндун да ыргагына жараша, колун селкилдете алакан уруп, дем берип отурат. Шерали баягы Шерали эмес, өзүнүн хан даражасын сезе баштагандай манчыркап, не ооз ачпай, не көз ирмебей, мелтирип эле тиктеп отурат. Кыйды ынак бул күү. Бул оюн өкүмдарынын көңүлүн анча буралбаганын сезди. Үлпөт башы көз шилтеп, чылдырманчы да кыздар ийле таазим кылган бойдон кетенчиктеп, шырп этишпей, кең бөлмөдөн чыгып, үлбүрөгөн ак шайы жамынчылуу кыз көрүнүп, дутарын бооруна ала өкүмдардын алдына келип таазим кылды. Саал тартыңкы, уялыңкы, жалжылдаган көзү бир баа. Тирижан эле болсо, көңүлүнө өрт коёрлук жылмайганы бир баа. Бир көркөм паризат экен. Эрини бир тик ачылып, элтейип, таң болгонсуп калды Шерали хан. Оодуго көңүлү. Шадынак дароо кабагы жаркып,
башта дегендей башы ийкей ишара кылды кызга. Ошол замат муң канган бир басмырт күбө башталып, сулуу кыз өзү да саал кысталып, ырдай турган ыры аркылуу өз көңүл көйүн ортого сала тургандай, жан дүйнөсү түйшөлгөнсүп, анан ашыгылыктын сагыныч ырын бир түркүн кылайып майышып баштады. Кайдасың, ашык жарым севгилим, кайдасың теңир кошкон жан шеригим? Кел менин нурдай жаркын көңүлүм, кел менин көрөр күнүм гүл өмүрүм. Жарашып кеште кызыл белбак, жаркылдап байманалы кербен баштап. Эл алдында туубурапат ойнотуп, дөөлөт конуп башыңа таажы болуп. Кел сыр билгим, сыйкыр түнүм жакыным, келсең менин алт көкүрөк баатырым. Себилейин суу болуп ак жолуңа, ирмелбестен төгүлгөн жашым менен, шыпырайын күндү чубак кылып таза, жайылган тал кара чачым менен. Кечиксең дагы үмүткө байланармын, кейитер кетпес бүтпөс сарубайым. Келбесең соолур гүлүм не кылайын, жол боюнда жалгыз калып, өлсөм өлүп тынайын. Сен эсен бол, сен эсен жүр кагылайын, дар көйүңдө сактасын бир Кудайым. Сен эсен бол, сен эсен жүр кагылайын. Ыр бүткөндө жүзү жылуу тарта Шералихан өзүнчө башын ийкеп, өзүнчө Бали деп күбүрөнүп койду. Жакты. Сүйүнө ишарат кылып, кызды бери чакырып калды Шадыынак. Ырчы кыз тартыныңкы жакын келип, үлбүрөгө ак шайынын ичинен тула бою толукшуп, өтө эле эңиле, бир тизесин бүгө өзгөчө урмат белгиси кыла таазим кылды. Кылтыя. Өңүңүз, жан дүйнөңүз коп келишкен периште экенсиз, деди Шералихан. Андан соң анайын деп эркелеткен сөз кошулду. Дилинен астейдил. Кыз кайра таазим кылды. Сизден бийик сөз уккан мен бактылуу экенмин, азиретим. Майдалап өргөн кара чачы желкеден эки бөлүнө бирден куланып, көкүрөгүн жашырып, төгүлө жер чийип токтолуп, үлпөт башынын жакшы дегенин уккан соң, кыз акырын кетенчиктеди. Кыз босогодон нары кылт деп кеткенге дейре көз албады Шералихан. Деп маашырлана кеп жалгады Шадыынак. 3 кызыгы бар дешет го бул дүйнөнүн. Бир кызыгы дүнүйө, бир кызыгы бийлик, бир кызыгы көңүлдү куш кылган көзөл жан дешет. Ич аңтарып, жымыйып тиктеп, бир орду толбос өкүнүч барысымал баш ийкегилей отуруп маани улады. Бирине жеткен бирине жетпейт. Анысына жеткен мунусуна жетпейт. Айрыкча көңүл куунаткан көзөл жан сырдаш табылмакпы кадам сайын. Аттиңай. Шералихан Бирагы жокпу? деп койду таң калгансып. Ынагы алдын жымылдатып сүйлөп, акырында негизги айтар маани кебин бирак деп баштачу эмеспи. Бирин бири түшүнүп, ар кимиси ар ойдо. Бирок бирге күлгөн болуп калышты. Өзүнчө күлгөн болду Шадыынак. Тиктеп калды Шералихан, мулжуңдап, жылмаңдап, ханга биротоло сырдаш болуп кеткендей өң көрсөтүп, Шадыынак Шералихандын кулагына азиретим деп асте күлө шыбырады. Ушул көзөл жанды сиздин ак никайыңызга өткөрүп коелубу? Көпкө үн чыкпады Шералихан. Жакпай калдыбы бу котоско? Челип таштаса эми? Деп заматта көңүлү бушайман боло калды Шадышум. Дагы эле кулагына муңканган сагынычыр тээ алыстан жаңырыктап, дагы эле гүлдөй толукшуган жаркын кыздын каш кабагы, тизе бүгө таазим кылган элеси көз алдына тартылып, ынагынын суроосуна не баш чайкаган жок, не баш ийкеген жок. Бу байкушту заргакшатып, севгили кайда тентиреп жүрөт болду экен? Кызга күйгөн түкшүмөл ой көңүлүн ээлеп отурду. Ынактын жойпу көзү жооп күткөндөй. Өтө жашко бечара. Болбойт го ыктыяры.
Атала. деп алды Дилен Актын, өзү чартылдап. Ыктыяры болбойт экен. Бул дүйнөдө күн көрбөйт. деп жиберди. Ушуну менен тигинин демине демөөр бермекчи болуп, Шерали башында ийкей албай, челип да таштай албай, ыйламсырагансып жертиктеп тим калды. 1844-жылдын жаз эле. Диванханага Шерали хан, бир топ кишилер тегеректеп турушат. Баарында өң жок. Шералини бир ишке көндүрө алышпай турушкан сыяктуу. Баары аны карашат, баары жикилдешет. Шадынак, Казый, жакында өзү Шайх Ул Ислам деп мартабасын көтөрүп, колун берип, мүриди болгон кожо. Аскер кишилери Шералинин чекеси чүрүшүп олтурат. Шерали баягы Шерали эмес. Сакалы, муруту сыпаа чертилген, жүзү агарып, денеси тола баштап, кейпине сөөлөт кирип, көзү тирилип, кишини көтөрүңкү тиктеп калган. Ал чекесин чүрүштүргөн бойдон былк этпей ой басып отурду. Өзүңүз ойлонуп көрүңүз, Аллаяр. Биз кимбиз? Биз сиздин алал ниет кулуңузбуз. Сиздин ыкыбалыңыз жүрсүн дейбиз. Сиздин даңкыңыз жогору болсун дейбиз. Өзүңүз көрүп турасыз. Тыштан душман көбөйүп кетти. Амир али тынчыбайт. Виолеттериңизди башкарып жаткан бектериңиздин кабагы салыңкы күндөн күнгө. Себеби эмне? Нүзүп. Тыштан өчөшү, иштен нааразылык күчөп кетти Нүзүпкө. Андан калса, ушу сиздин өзүңүзгө да түбүндө ниети түз эмес мунун. Сизге карагысы келбейт. Уулуңуз Малабекти байкайсызбы? Дайыма жанына тартып, ишке аралаштырып, каныктырып, эл таанытып, жол таанытып. Бул тузургурдун көңүлү алыста. Бирдемеге даярдап жүрөт. Хан көтөрүп алгысы бар Малабекти. Бир күнү сизди тындым кылып. Шерали унчукпады. Анын көзү жылтеп, бет маңдайындагы илинип турган чокойго улам түшүп турду. Эч айрылбай байкап турган Шадынак, Аллаяр, деди түтөгөндөй. Ана, кылган иши ушу. Сиздин бир кудай сүйүп бак берген хан башыңызды пас кылганы, улук даражаңызды кемиткени, тепсегени. Кожо башын калтылдатып, Тооба, деп жакасын карманды. Тооба. Көзүн сүзүп, таазим кылды Казый. Бу шарттан да тышкары, шарияттан да тышкары. Шадынак, бу бейдааратты караңыз. Тизгиниңизди тартып алып, агада каниет кылбай. Акырети жокту караңыз. Дагы кортутуп. деп Шералини колтуктап алып, Казый күңкүлдөдү. Аллаяр, ордо мындай болбойт. Ордоңузду кембагалдын үйүнө теңеди. Ордону ордо эткен сөөлөтү гана. Бухарага кеп болдук. Хорезмге кеп болдук. Чыдайлы. Бир бейдаарат башка салып туруп ошонун баарына чыдайлы. Бу кордукка кантип чыдайлы? Аллаяр. Шерали көздөрүн кыбыңдатып, тизесин тиктеп, күнжүрап отурду. Ал улам кысылды. Бул сөздөрдү абдан көп укту. Шадынак түшүндө да жанынан кетпей күңкүлдөп, эмне демекчи, эмне кылмакчы? Тигилер аны бекем ортого алышкан. Кабагынан көз айрышпайт. Алардын сөзү, алардын сөөлөтү аны былк эттирбей кармап турду. Хазрати, чаап алып таштайын бул кордукту, уруксат кылыңыз. деп жиберди аскер кишилеринин бири, кылычына кол сермеп. Шерали жалт карады. Жүзүнөн ич толугоо, суроо көрүндү. Баарын кыдырата тиктеди. Баары бир кабак, баары бир ооз. Баары баштарын төмөн ийип, бирок катаал түрү менен талап менен көңүлүн сурап турушат. Ушундайбы? Анын көңүлү ой баштады. Ишеним келе баштады. Нүзүп шылдың кылып, чокойун маңдайына илип таштаган турбайбы? Тизигинин тартып алган турбайбы? Кор кылган турбайбы? Эрди кымтала баштады. Анын ичиндеги болуп жаткан кымгуутту жазбай көрүп турган аярлар, Аллаяр, ордоңуз көнчө коятыкты. дешип, дагы көкүтүп эсине салышты. Ал, деди Шерали катуу арданып кетип. Ду
Шадыгынак ошол замат бир парча кагазды алдына кармай берди. О, биздин дидары айдан тунук, күндөн жылуу атабыз. Эмне? Оку. Деди Шерали. Шадыгынак окуган жок. Жакын ийилип сүйлөдү. Жарлык. Чокойго бу? Ошого да жарлык керекпи? Алып ташта. О, Хазраты Аллаяр, Деди Шадыгынак. Иш эми тог этерине жакындап келгенде баары дем тартпай карап катып калышты. чокойду коюңчу. Аллаяр, чокойду Кудай алсын. Муну ойлоп тапкан башты. Муну көптөн боюбуз жетпей жаткан жерге бекемде билген башты. О, кудрети күчтүү Хазраты. Ошону алуу керек болу. Кудай алсын чокойду. Шерали түшүнбөй калды. Туш-туштан туруп түшүндүрүштү. Шерали чоочуп кетти. Ушул зарыл. Ушундан башка жол жок. Дешип, туш-туштан жабылышты. Кожо Бейнамаз. Бейнамаз башкарган ордонун касиети болбойт. Иши азали алга кетпейт. Ойлон угулум. Жакшы ойлон. казый Жол ушул ки, сиз ишенип берген тизгинди сиздин каалооңуздай, Кудайдын каалоондой кылып жакшы алып жүрө албаса, андай адамды ким гана болбосун, сиз аны жазалап кое аласыз. кожо Хандын жазасы Кудайдын жазасы. Кудайдын жазасы күнөөкөрдү күнөөдөн сап кылат. Бейнамаздын кылган күнөөсү башынан ашып кеткен. Ошо күнөөсүн күнөө эткен башын кошо алып таштамайынча, анын боюнан күнөөсү сап болбойт. Шадыгынак Аксыр, ыштанына чычкан колун аябайт. Билинер иш билинди. Энди ким-кимибиз болсок да аянбайбыз. Ким-кимибизге болсо да таксыр, эми аянуу жексен болуу. ушу менен Шадыгынак Шералини ачык коркутту. Шерали көзүнүн үстү менен дагы баарын кыдырата тиктеди. Буга да бардыгы бир кабак. Буга да бардыгы бир ооз. Шералинин айласы куруп кетти. Майле, тизгинди алып коелу. Кетсин, ого барып күнүн көрө берсин. Деди акырында. Шадыгынак Нүзүп, сиздин артыңыздан коконго ээрчип келген бир сел саякпы? Нүзүп деген элеттин бир жагын чоюп жүргөн бий. Нүзүп дегендин артында элеттин жер түтөгөн көп колу турат. Майле дейли, аны бүгүн тоого кетирип жибериңиз. Ошол бойдон тынч жатып калар бекен. Эртең үйүбүздүн үстүнөн каптаган сел болуп кайра кирип келсечи. Ошондо Аллаяр, азиз башыңызга күн түшүп калбас бекен, Ушул. Кишинин бир мерте көңүлүн оорутуп алган соң, андан нары аны аяба. Бир отоло түбүнө жет, бир отоло жексен кыл. Антпесең, ал сенин түбүңө жетет. Ал сени жексен кылат. Акылдын талабы ушул. кожо Душмандын өлүк болгону жакшы. Камтама кылбайт эч качан. Элеттин колу жер түтөткөн көп колу. деп шалдырап көрөдү Шерали. Нүзүп өлгөндөн кийин каптап келбейбиз дедиби элеттин жер түтөткөн көп колу. О, Аллаяр. деп ууртунан жымыйып күлдү Шадыгынак. О, Аллаяр. Өлгөндүн артынан эч ким ээрчиген эмес, ал мустактан бери эле. Нүзүптөн кийин элеттин бирлиги кетет. Ар уруу өз бетинче болуп, бийлери эптеп ордого жакындашуу аракетине өтөт. Кудайга шүгүр, сиздин тамырыңыз элетте Нүзүптөн кем эмес. Ханике айым Жаркындын атасы Токтоназар бийдин балдары менен Датка тагаңыз Ажыбайдын балдары бар. Ана, алар эми сизди ээрчибей, кимди ээрчийт? Баары эсептелген. Шадыгынак жеңинен башка бир парча кагаз алып чыгып, ийилип, Шералинин алдына кармады. Мынабу бул эмне? Бул сиздин улук жарлыгыңыз. Дагы кандай жарлык?
Нүзүп бийдин Башканеден туулган Кожомурат деген үкеси бар. Ана, ошо Кожомуратты датка кылып көтөргөн улук жарлыгыңыз. Шерали Шадыынакты аңкайып карады. Шадыынак: Ар кимге жан керек, ар кимге жакшы жашоо керек, ар кимге сый керек, даңк керек, бийлик керек. Теңирим пендесин ушундай жараткан. Кожомураттын жолунда бир келтек жатат. Бир учунан кармаса, өч кууп ордо менен касташуу, касташканда абире алары күмөн. Экинчи учунан кармаса, ордо менен достошуу, мартабасын элет ичинде көтөрүү. Кожомурат пенде. Сөзсүз келтектин экинчи учунан кармайт. Элетте көр намыс деген болот. Биз аны ошол көр намыска кетирбей алаксытып, келтектин экинчи учун көрсөтүп коюшубуз зарыл. Алаксыта турган мына ушул. Шерали алдырды. Кабагын чытып, башын акырын ийкеди. Көңүлүнө Нүзүптү жек көрүү күчөп келди. Эрди томсоруп, кымтыла баштады. Жашырын уюшкан Нүзүптүн кутумдары дуулдап турушту. Ошо казый бир кезде Нүзүпкө аталык вазифасына өтүшкө кашкайып туруп тарыхтан мисал, шарияттан жол таап берген Шумгазый эми бул иш шариятка түз деп кашкайып туруп бир риваят окуду. Шадыынак биринчи жарлыкты калтыраган колдору менен Шералинин алдына кыстап сунуп турду. Шерали кайра ыргылжың боло түштү. Жарлыкты алганы келатып, колун кайра тартып баратканда, Шадыынак колун акырын кармап токтотуп калды. Таксыр, Деди ал кубарып. Шерали жоошуй түштү. Шадыынак анын эмне кыларды билбей шалдырап турган колун бекем кармап, баш бармагына салынып жүргөн хандык мөөргө сыя сүртүп туруп, жарлык кагазга басып салды. Кантип эми муну? Деди Шерали каңырыгы түтөгөндөй кыңырылып. Аны бизге коюңуз. Шерали эрдин тиштенип, чекесин чүрүштүрүп отуруп калды. Шадыынак хандык мөөр басылган кагазды алыстан көрсөтүп, бийик кармап өзү тооп кылып алды. Таксыр, энди кут этмей жок. Сөздүн ачыгы ушул ки, эми бул бир парча кагаз желдеттин колуна берилсе, азыр эчтемеден капары жок маргалаңда жүргөн Нүзүп аталыктын башы кетет. А кокустан Нүзүп аталыктын колуна түшүп калгыдай болсо, о Кудай, анын бетин нары кылсын. Анда сиздин азиз башыңыз кетип калышы да бар. Башталар иш башталган соң, эми кимибиз болсок да бекем турушубуз зарыл. Кетенчүктөөгө болбой калды эми. Күн мурунтан бекем уюшуп алышкан кутумдар оорттарынан жылмайышып, кубанычтуу көздөрүн үлдүрөтүшүп, Шадыынактын сөзүн кубаттап, баштарын акырын ийкеп турушту. Шерали диванканадан эзилип чыкты. Эшмат, Ташмат деген эмнуктары колтуктап алып барышып, төшөк үйүнө эс алууга жаткырышты. Бир пастан кийин үстүнө Жаркынайым кирди. Падиша, Деди акырын. Жаркынайым бетине үңүлүп, Шерали көзүн ачты. Жаркынайым анын кыйналган кебетесин көрдү. я, эмне болду я? Табың сайынып калдыбы я? Табыпты чакыртайынбы? Шерали кабагын бүркөп, толгонуп кетти. Жаркынайымдын көңүлүнө күдүк түшө баштады. Падышам, эмне болду? Эмнеге капасыз? Шерали үн чыккан жок. Диванда эмне иш бүтөдүңөр? Эшик ага эшикти бек тосту го. Бир жашырын иш болдубу? Я падишам. Шерали шарт бурулуп карады. Анын көзүнөн заар көрүндү. Жаркынайымдын жүрөгү селттей түштү. Ушул учурда кичинекей ханзаада Кудаяр ойноп тапырап кирип келди. Бар, башка ойно. Деп Жаркынайым баласын ынжыктаганына болбой кайра чыгарып жиберди. Жаркынайым эрин жубатып тиктеди. Вай падишам, бүгүн каарыңыз бетиңизге чыгып калыптыр да. 20 жыл бирге өмүр кылып, мен сиздин мындай кебетиңизди көргөн жок элем. Вай падишам, сизге да кайрат кирип келатырбы дейм. Жаркынайым
жумшак мүнөз менен шыңкылдап күлдү. Шерали чаңырып жиберди. Такыр кайрат кирбейт буга дедиңер беле? Ошон үчүн кордоп жүрдүңөр беле? Жаркын айым томсоро түштү. Жүзүнө кан толкуп чыкты. Кайра кубарып кетти. Сиз соо эмессиз. Сизди кордоп жүргөн ким экен? Деди ал, Шералиге кадала тиктеп. Сиз соо эмессиз. Ошо сиздин колтуңузга бирөө суу бүркүп жүрөт окшойт. Суу бүркөбү? Мага астайдыл кишилер айтып жатышат. Кайсы астайдыл кишилер? Сизди кимдер коргоп жүрүшүптүр? Шерали дулдуюп, кайра нары карап жата кетти. Эчтемеге түшүнбөй Жаркын айым селдейип туруп калды. Чыдабай: Ой, бери карап туруп айтыңчы. Сизди кимдер коргоп жүрүшүптүр? Бери карап айтыңчы. Нүзүкөм Маргалаңдан келдиби? Ал эмне дейт? деп эринин төшөгүн тартып бетин ачты. Шерали дагы жулкунуп, чыканактап тура калып чаңырды. Нүзүп акеңиздин күнөөсү баштан ашып кеткен экен. Ошол күнөөсүн күнөө эткен башын кесип келүүгө жарлык бердим. Уктуңбу? Жаркын айым селдее түштү. Таш оозуңа, деди ал эринин көзүн тиктеп. Ой, сен эмне дейсиң? Шерали табагын түшүрдү. Ошо. Күнөөсү баштан ашып кеткен экен. Кокуй өлүңдү көрөйүн жармес. Чын айтып отурасыңбы сен? Анын күнөөсү таласта куу чүйүп жылкы айдап жүргөн жериңден ап келгени. Эмне эле эшигин тостуруп күңкүлдөшүп калды десе улар. Кокуй. Эгер бүгүн Үзүптүн башы кетсе, эртең сеники кетет. Ушуну билбейсиңби, Кокуй жармес? Сен ошону менен кишисиң. Ой, сен ошону менен кишисиң, Кокуй. Шерали соолуга түштү. Ал ошол замат Шадынактын акыркы сөзүн, кебетесин көз алдына келтирди. Жүрөгү атып кетти. Эмне кылат? Кандай кылат? Шералинин акылына эчтеме калбай башы кеңиреди. Кайсыл жагына бой урса да алды жар эле. Төшөгүнө кайра шалдырап жыгылды. Эмне кыл дейсиң мени? деди эрки бош Шерали шөмтүрөп, кирпигин араңгы буратып. Сен жерге кир. Эшмат. Сырттан дөөрөп, куралдуу евнух кирип келди. Лаббай, ханикайым, деди колун бооруна алып. Босоого токтой калды. Жаркын айым: Эшмат айланайын. Сен Абил жүз башыны билесиңби? деди аптыгып. Билем. Сизге үкө келген жүз башы жигитпи? Ошол Эшмат айланайын. Эшмат. Ошону таап келчи бияка. Хуп, ханикайым, хуп. Жөнө, эс. Евнух кетенчиктеп жүгүрүп чыгып кетти. Бир аш бышым убактан кийин Абил мурунку жарлыкты токтотуу жөнүндө Шерали хандын мөөрү басылган шашылыш жарлыкты алып, жигиттерин ээрчитип, акырын шаардын дарбазасынан чыгып, Маргалаң багытын карай артынан чаң чубалтып, катуу жүрүп кетти. Маргалаң, бектин сарайы. Нүзүп балахананын төрүнө салынган төшөктө эс алып жаткан эле. Маргалаңдагы аскерлерди тескеп, бир сыйра көздөн өткөрүп, кай бир жигиттер менен эркелетип сүйлөшкөн болуп, сырдашып, аскерлердин зардесин, демин текшерди. Аскерден тартып кеткен болчу. Сыпайлар базар күндөрү базар аралап, элге тийишип, жаңжал чыгарышып, бозо кыдырып ичишип, мас болушуп, бейбаштык кылышат экен. Кимдир бирөөлөр түндө бир топ болуп аттанып чыгышып, тоо тараптан четки кыштактардан бир үйдү талап келишкен имиш. Абек болсо кылмышкерлерди али издебептир. Нар ойлонуп, бир ойлонуп, бекке жини келип жатып, ичи тытылып, көзү илинбей койду Нүзүптүн. Коргондо акырын кобурашкан үнү кылды да, жанына Мирша бериштип, балаханга Маргалаңдын беги чыгып келди. Нүзүп козголбоду. Таксыр, деди бек акырын. Ордодон жарлык келди. Кандай жарлык экен? Ким бериптир? деди Нүзүп бурулуп карабай. Эчтемени сезбей. Бек табалап, иктеп, көзүн кылыйтып. Бул жарлык акыры бир күнү келиши керек эле. Мына, биз дагы Кудай деген кул экенбиз, зарыгып күткөн күн келди. деди үнүн көтөрө. Эмне экен? Нүзүптүн кыжыры келип калды. Жанарак гана жөргөмүштөй бүрүшүп алдында отурган бек ага заардуу тиктеп турган эле. Ордонун чабарманы желдет болчу. Нүзүп тааныды.
Маткерим Ясаул кирпигинен бери чаң, атка урунуп калганбы, денесин араң көтөрүп, балахананын каадасына сүйөнүп турду. Бек жарлыкты бийик көтөрүп, өзү топ кылып алды. Аллаяр Сайыт Шерали хандын жарлыгы. Кымкап тонун ийине тарта нүзүп өйдө болду. Келе бери. Бек шылдыңдап, ууртун жымыйтып күлдү. Таксыр. Аталык. Кантели. Тагдыр ушул экен. Жана гана сиз бизди желдеттин алдына салып берем деп, Кудайды эсиңизге албай, текебер кеп урган эдиңиз. Чоң Кудайдын каалоосу ушул экен ки, биз эмес, сиз желдеттин алдына түшө турган болупсуз. Мына, Нүзүптүн башын кесип алдыма алып кел деп, Бактияр Сайыт Шерали хан мага улук жарлык жибериптир. Эмне? Бек сөөмөйүн кезеди. Чуу көтөрбөңүз. Пайдасы жок. Чуу көтөрбөңүз. Деп, акырын зекип сүйлөп, жарлыкты Нүзүптүн алдына ыргытып таштады. Нестее түшкөн Нүзүп кагазды жерден ала албады. Көзүнүн кыйыгы Шерали хандын эки жакалуу деп аталган кол мөөрүн тааныды. Байкап турган Бек: Аталык, кемдин коргонунда отурганыңызды билишиңиз лазим. Сиз камалып отурасыз. Кудайчыларыңыздын алда качан иши бүткөн. Сиздин ар кандай аракетиңиз ишти башкача кылып жибериши күмөн. деди. Нүзүп жок айткан жок. Козголгон да жок. Чак чарылып турган душманын тиктеген да жок. Ой баса түштү. Бу жарлык оюн эмес. Жан тартар, күйшөр адамдардан бирөө да жакын ортодо жок. Өңкөй кастардын камоосунда калып турганын ошондо сезди. Ал өйдө карабаган бойдон Маткерим Ясаулга: Желдет, деди токтоо. Лаппай таксыр. кайдан алдың бул кагазды? Дивандан таксыр. Аллаярдын колунан. Желдет, Лаппай таксыр. тактын бет маңдайында илинип турчу чокой чалынбадыбы көзүңө? Жок, чалынбады таксыр. Чын экен го. Желдет, Лаппай таксыр. диванда мусулман кул да бар бекен? Жок таксыр. Ал киши көрүнбөдү. Жаңжалды баштаган ошол өзү. Карачы, жыландан сак. Ушул иш жүзөгө ашып кетсе ичинде, ашпай калса тышында калмакчы. Акылы талый түшкөндөй, оюна бир беткей бирдеме келбей, оозуна сөз кирбей, биртке шалдырай калды. Жакын турган Бектин этегинин шуудур этиши аны ойготуп жибергендей болду. Эсине келе түштү. Душманынын табалап турган кубанычтуу көзүн кайра сезди. Чыйрала түштү. Тагдыр ушудур. Тагдырдан ким качып кутулган? Ал башын көтөрдү. Ушинтип, буйрукту Шералинин өз колунан алдым дечи желдетим. Деп желдетти карады. Ушундай таксыр. Мейли. Тузума койдум. Тузум урар, эмгегим урар. Мен кетермин. Мени кетирген колдор көп узатпай аны да жолго салар. Таксыр, мени тез кайт деген. Кайтпасам, деди желдет бир аз кысынып. Нүзүп кашын көтөрүп, башын акырын ийкеди. Оп. Тез кайткың келсе тез кайт. Сенде эмне айып? Кылган ишиңди билесиң. Майли. Мен 2 ракет намаз окуп алайын. Чыдасаң, намаз бүткөнчө күт. Чыдабасаң, оң жагыма ыкрар кылып салам бергенде кир. Ошент. Ишиңди бүтөр. Уп таксыр. Нүзүп ордунан тура баштады. Бек алдын турады. Аксырым, тышка чыкпайсыз. Нүзүп душмандын суук кабагын карабай: Күндү бир карап алайын. Алдымды тоспон адам болбосоң. Daarat алып алайын. Кыянаттык кылба, кайридин болбосоң. деди. Том сургон миршаптардын ортосунан өтүп, балахананын эскирип калган жыгач тепкичтерин жай кычыратып басып жерге түштү. Баары чоочун. 20дай куралдуу сарбаз 2 топ болуп күңкүлдөшүп,
сүйлөшүп турушкан экен. Нүзүптү көрүп, таң калып карашып, дым болуп калышты. Нүзүп алардын ичинен Жармазар аскер тургунун бир жүзбашысын тааныды. Ассаламу алейкум. Деп, Нүзүп акырын салам айтып өттү. Сарбаздар дуулдап алиге алышып, сыпаалык үчүн колдорун бооруна таазим кылган болушуп калды. Миршаптардын коштоосунда барып, чоң чынар теректин түбүнө отуруп даарат алды. Күн кештеп калган эле. Бактардын башында кандайдыр бир чымчык чийт-чийт деп сайрап, пыр этип шактан шакка учуп жүрөт. Жолбун жел бариктерди акырын шыбыратып, кайта дым болуп, жок болуп кетет. Аба дагы эле күндүн табы жыттанат. Нүзүп кыбылана карады. Күндүн чарасы кучак жеткиз болуп, көлкүлдөп, тиги бийик коргондун нары жагынан көрүнгөн узун теректердин башына конуп калган. Ал улам кызарып, ыйлаган көз өңдүү улам жашылданып, теректердин шиш учтарына тытылып чөгүп баратты. Миршап. Деди Нүзүп акырын. Жакын турган миршаптын бири леп этип келип, ийле калды. Леппай таксыр. Келдетке айтчы. Бактын ичине келсин. Мен намазды көк чөптүн үстүнө окугум келип турат. Майлы таксыр. Нүзүп жай намаз алдырган жок. Бакты аралап барып, өзүнүн ак ботокторун жазып, көк чөптүн үстүнө жайды. Сымбасты уста жаратпаптыр. Өлбөстү Кудай жаратпаптыр. Тамырыңда кан толкуп турган жаш кезиңде, оозуңдан чыккан жел, жер өрттөп турган ооматың бар кезиңде, өлүм сенин алдыңда алсыз болуп сезилет экен. Аденеңден жылууң, башыңдан ооматың кетип, тигил белгисиз дүйнөгө жөнөргө улам жакында баратканын сезген сайын, аны көбөстеп, ошол жактын камы түшө баштап, атүгүл өлүм капыстан карп куруп бет маңдай чыга калганда да, мүмкүнчүлүгү болсо эле, ойлонууга убакыты табылса эле, адам дароо ошол жакты эстейт экен. Ошол жактын камына чөт экен. Барар жери, токтор жери белгисиз бир алыс жолго чыкканда, камдуу жолоочу кандайдыр эң керектүү куралын колтугуна кыса жөнөгөндөй. Бул мусулмандын да Кудайга кулдук кылуу көнүмүшү эсинен чыга койгон жок. Ал чөк түшүп башын ийип, көзүн сүзүп отургандан былк этпеди. Ошол даараттуу, таза сөөлөтүндө өз өмүрүнүн эсебин өзү тескей, түркүн түкшүмөл ой курчады. Ия, ал ордого эмне үчүн келди эле? Эмне иш бүтүрмөкчү эле? Эмне иш бүтүрдү? Эмнеси бүтпөй калды? Кимге акырат кылды? Кимдин көңүлүн калтырды? Эмне үчүн кутуму көбөйүп кетти? Эмне үчүн? Кокус бирөөгө катуу айтса, кокус бирөөгө зыян кылса, ошол миңдин пайдасы үчүн эле го. Четтеп басканды кылыч менен коркутуп ортого күргүчтөсө, чачылганы жыйналсын деген жандалбаса эле го. Ыркы кеткен ордо бириксин деген ниет эле го. Көңүлү көтөрүлө түштү. Менин өлүмгө баратканым менин жамандыгымдан эмес, менин каталыгым эмес, деп ойлоду ал. Өзүн өзү жубатты. Өзүн өзү өлүмгө даярдады. Эсине баягы шумдуктуу түшү келди. Баары келди. Бийик тоодо жүргөнүм мартабам көтөрүлгөнү болду. Бир тоодон туруп сунсам колум бир тоого жеткени, даңкым алыска кеткени болду. Бир тоодон кыйкырсам, бир тоонун кийиги шагырап үрккөнү, бийлигим чоң болду. Баары келди. Баары өзүм жооруганда келди. Аттың ошондо түзүк моокум канбай калды эле, бат ойгонуп кеттим эле. Мына ада келди. Ошондо уланып көзүнө элет келе баштады. Ана, шаң кайган улуу тоолор, көк-мөк чөп, бейгам күн, кымызган ыксыроо, кылкылдаган гүлдөрдү жайыргап, жыпарын авазга сээп жүргөн жумшак жел, сыпаа жел. Ана, туугандарынын көздөрү. Ана, булар Нүзүптү эзди. Жүрөгү тыс-тыс тилинди. Акырын сызылып, качанкы өлгөн энесинин көкүрөк чытын эстеп алган жетимдей, каңырыгы түтөп кетти. Эй,
көздөн ным чыкса, даарат бузулат. Ал капилет келе калган жашык сезимин селкип таштады. Эй, не болуп турасың? Өлгөн жалгыз сенби? Атаң гана. Өзүн өзү кайрады. Жаш чыгарбай, күчүркөнүп, көзүнүн кычыктарын кызартып токтотту. Бүттү. Бүттү бул дүйнөнүн кызыгы. Бүттү бул дүйнөнүн оюну. Бүттү. Бүттү. Бүттү бул дүйнөнүн азабы. Туруп, намазын баштады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ал сеждеге баш койду. Ошол учурда чөп шырт-шырт деди. Жылан акырын сойлоп келаткандай, улам жакындап келатты. Билди. Ким келатканын билди. Дүрүлдөп эти жыйрылды. Бирок жүрөгү козголгон жок. Аны акылдын күчү, эрктин күчү бек кармап турду. Шырт, шырт. Абил жетпей калды. Ал коргондун дарбазасына келип, кара тер баскан атын теңселтип, үзөңгүсүнө тура калып, Аталык! Ой, аталык ушундабы? деп кыйкырды. Желдет ичкери бактын ичинде Нүзүп аталыктын башынын канын сарыктырып, кандын жытына мас болуп, көзү кызарып, шалдырап отурган эле. Үн чыккан жакты көңүл кош бир карап койду. Ар күнү кечинде саат 17:35-те Спутник Кыргызстан радиосунда Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч» романы Бишкек Чолпон Ата FM 105, Ош FM 103.2, Нарын FM 95.1, Каракол FM 89.3, Талас FM 101.1 жана Баткен FM 101.9.